атабыз ошо Таласта эң чоң колхоз, ошо колхоз Россия болот. Ошонун жетекчиси болуп 20 жыл иштеген да. Анан атам бир жакшы сөздөрүн жакшы билем да. Кичинекей кезимде да атам дайыма жанында салып жүрчү да. Дайыма жанында салып жүрүп, анан кийин кандай иштеп аткан, кандай тапшырма берип атканды ошолорду угуп турсун деп алып жүрсө керек да, азыр анализ кылсамчы. Анан кийин ошо мен болсо институт бүтүп келгенден кийин атам мындай мага мындай жүрөгүмө калган бир эки сөз айтты да. Эки сөз айтты. Балам, мен ушу эң чоң жетишкенибиз, мен ушу фамилиямды калтырып кетип атам деп атат да. Колуңан келсе эч качан сен фамилиябызды неме кылбашың керек, жерге чыктыбашың керек депчи. Бул эң чоң байлык депчи. Анан кийин атам ушу айткан сөздү мен болсо ушу атам кеткенде жакшы түшүндүм да. 2005-жылы мен парламентке чыгып атканда, ошондо көп аксакалдар, көп немелер мен сыртта жүрүп, Москвада окуп калдым, анан кийин Казакстанда иштеп калдым. Анан көп эл менин сыртыман эле угуп жүрчү да. Анан кийин ошондо депутатка коюатында баардыгы айтты да: "Өмүрбек, сен жашсың. Сени көрүп атабыз, мынакей өсүп келатасың. Биз сени жакшы билбейбиз, бирок атаң үчүн добуш беребиз" деп. Анан кийин 2005-жылы республика боюнча мен болсо 2-орун алгам да. 6 атаандаштар чыгып, мага мен 22.400 добуш алгам Кара-Бурак округунда. Бул атамдын добуштары да, менин добушум эмес, атамдын добуштары да. 2005-жылы мен чоң бизнестин ээси болуп, Альянс деген компаниянын чоң бизнесинин ээси болгонбуз. Ошо ишти кылып атып мен эч бир саясатчыны тааныбачым. Бирок бизнестин тоскоолго ээ болуп атканын көрүп, анан кийин болсо эми чоң бизнес болгондон кийин алдыбызда 700 адам иштеди. Аны көрүп, анан кийин болсо жанагы мамлекетти да мындай анализ кыла баштадым да, мамлекеттин баратканын. Себеп дегенде ар бир чиновникке барасың, жанагы жерди алганга, заправка алганга барасың. Ар бири өзүнүн немесин, укугун аткарбай пара сурайт, же болбосо кимден келдиң деп сурайт. Же болбосо алдыңа бир министрдин баласы келсе, ошого берип коет. Ошонун баары мага бир чечимге алып келди да. Эң негизгиси ошо шайлоого барган себебим 2005-жылы. Бул болсо ушу бизнес чөйрөгө жеңилдикти алып келүү жагына барам деп бардым да. 2005-жылы биринчи жолу ошол жаңы жогорку кеңеш шайланып келген болчу 2005-жылдын мартында. Анан ошондо жаңы келген депутаттардын арасынан ошол көзгө илинип байкалган эле ошол Өмүрбек Бабанов болду биринчи эле. Бир четинен алба саясатта тажрыйбасы жок, жаңы келген жаш депутат катары жаш депутат экени билинип турду. Ошол учурда бул баягы өзүнүн активдүүлүгү менен, өзүнүн бир курч маселелерди көтөргөнү менен көзгө илинди десем болот да. Мы сейчас говорим о больших убийствах, о Сурабалдиеве, об Усенове, Кудайбергене. А почему нет ни одного отчета? Что же все-таки было? Кто все-таки убийца? Поэтому я вас прошу и просил бы Турова внести на парламент предложение об отставке председателя службы национальной безопасности и его зама, об отставке секретаря Совета безопасности, об отставке министра внутренних дел. 2008-жылы мага администрациядан сунуш түштү да. Ушундай көмөкчү жолугамдар. Мен Москвада болчумун. Анан мен келип туруп, ал киши менен жолугуп, ал киши айтты: "Өмүрбек, сен айтып атпайсың, ушундай өзгөрүүлөр жасаш керек. Мындай өзгөрүүлөр жасаш керек. Келбейсиң мынакей. Mesela birinci вице премьер кылайын. Сен болсо экономика жагын карап бербейсиң" депчи. Кел, мына өзгөрт депчи. Анан кийин болсо мен болсо ойлонуп туруп айттым: мен чын эле максатым ошол болсо, эмне үчүн мен барбашым керек депчи. Ошон үчүн мен чечим кабыл алдым. 2008-жылы мен болсо ошон үчүн барам деп биринчи вице премьер. Анан кийин бардым. Бир гана шарт койдум. Мен саясатка аралашпайм. Мени саясатыңызга аралаштырбаңыз деп. Ошондо 2008-жылы биринчи вице премьер болуп иштеп, 9 айдын ичинде көрдүм да мен. Баягы айткан сөздөр күн сайын мен иш мөөнөтүм узаган сайын менин болсо жана полномочияларым азая баштады да. Анан кийин качан жана сайрымды түзөбүз, Максим Бакиевди алып келебиз дегенде мага жеткенде мен ачыкты билген жокмун аны. Мага ошо кыбыр-шыбыр жеткенден кийин анан мен ошого мындай көрүп туруп, өзүм болсо билип ошо кайсы жол менен баратканымды билгенден кийин мен өз ыктыярым менен заявление жазып туруп, мен болсо анан кийин вице премьерликтен кеттим да, биринчи вице премьерликтен кеттим. 2010-жылы
Ошондо кеткенде мен айткам, саясатка аралашпайм депчи. Бизнес тармагында болом. Бизнес аркылуу элиме жардам берем депчи. Адамдын укугун тебелеп тепсеп, адамды өлтүрүүгө барганына элибиз чыдабай туруп, мынакей сыртка чыгып кетти да. Сыртка чыгып туруп, мынакей Бакиевдин бийлиги алмашты. Бакиевдин бийлиги алмашкандан кийин мен ойлодум, мынакей азыр болсо убактылуу өкмөткө мынакей баягы Бакиевдин бийлигин алмаштыргандар келди. Кудай буйрса булар жанагы айткандай мамлекетти түзүп алып кетсе баары жакшы болот. Анан кийин бара-бара бир ай өтпөй, өзүңөр билсеңер керек, мынакей өзүңөр күбө болдуңар. Апрелде болсо туура бир айдан кийин мынакей май айында мынакей Наримандын колдогондору бияка ошолорду коңторуп таштайбыз деп туруп мынаяка аянтка чыкты. Мына бүгүн алар партиялар жетектеп чыгып атат. Алар эле баягы Алмаз Шашеничти, Роза Исаковнаны, Өрбек Чиркешти коңторуп салабыз деп чыккан алар. Мен көрүп байкап турдум да, мындайча өкмөтүбүз азыр мына шайлоодон кийин башкача бийлик керет депчи. Башкача бийлик керет деп. Анан мен жаш балдарды чогултуп баштадым. Айттым, кел, биздин максатыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калайык депчи. Анан аттанып туруп ошо республика партияны түзүп чыктык. Алмаз Шашенич премьер-министр болду, биз биринчи вице-премьер болдук. Биз ошо коалицияны түзүп алдык да, саясатта биз стабилдүүлүктү алып келдик да. Стабилдүүлүктү алып келдик. Эң негизги биздин республика партиясынын кылганы, жасаганы бул стабилдүүлүктү алып келдик. Мыйзам орноду. Элдер мамлекеттин мыйзамына багынып жашай баштады. Ошонун негизинен мынакей президенттик шайлоо өттү. Президентибиз иштеп атат. Ошонун негизинде мынакей өкмөт иштеп атат, парламент иштеп атат. Биз мыйзам жолуна түшүп алдык да. Мына республика партиянын тарыхый жасаган иши. Өкмөттүн курамы өзүнүн ишине толук кандуу киришти. Бүгүн министрлер кабинетинин мүчөлөрү элдин, президенттин жана жогорку кеңештин алдында салтанаттуу ант беришти. Мен Өмүрбек Токтогулович Бабанов Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, президенттин жана жогорку кеңештин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, премьер-министринин милдетин ак ниет жана талыкпай аткарууга ант беремин. Премьер-министр болуп турганда мен болсо мындай критерийлерди киргиздим. Өзүмө да критерий киргиздим. 100 күндүк программа деп айттым. Ушул максаттарга жетем деп койсоң, ошондо жасаган ишиң үлүштүү болот. Албетте Өмүрбек Токтогулович өзүнө мындай кыска мөөнөттүү өзүнө тапшырмаларды койгон. Ошонун жетишкендиги үчүн өзүнүн жана министрлерден, анан өзүнүн колунда иштеген кызматкерлерден аябай чоң талапты сурачу да. Новый механизм надо вводить. Выполняйте план. У вас будут коллеги, увольняйте, кто не выполнит. Эртеси күнү кайра чогулабыз да. Чогулганда анан жанагы тапшырма болсо кече берген, ал баракчасына кирген. Анан карап атып айтчу, так бул маселе эмне болуп атат, кече тапшырма бербедим десе, айтчу да, кече эле баштабадык беле десе, бир жума бербедиңиз беле десе, бир жума жок сага. Давай 3 күндө бүтүр деп ошентип айтчу да. Сиздерди биздин атайын жаңы түзүлгөн экономический служба текшерген. 1 сааттын ичиндеги выручка силер көрсөтүп аткан 1 күндүк выручканын 50%-ын түзгөн. Вот уровень коррупции. Сен өзүңө чектелген убакытта ушул максаттарга жетем деп койсоң, ошондо жасаган ишиң үлүштүү болот. Максималдуу түрдө акимдерге мен программа кылдым. Инвестиция алып келишиңер керек деп туруп. Жанагы мамлекеттик ишканаларга биз бизнес план жаздырдык. Реформаларды биз жаздык. Айттык, 44 мамлекет менен жокко чыгарабыз, биз аны жокко чыгардык. Биз болсо айттык, датка кемин курушубуз керекпи деп туруп. Датка кемин электр линиясын биз баштаганбыз. Мына Кудай буйрса мына бүтүп атат. Бүтүп атат. Биз толук кандуу Кудай буйрса быйыл энергетикалык коопсуздукка ээ болобуз. Биз салыкты 6 миллиард сомго көбөйттүрүк 9 айда. 6 миллиард сомго. Мындайча айтканда, бир 150 миллион долларга салык көбөйттүр. Бул чоң цифра да бул. Эми Бабанов премьер-министр болгондон кийин эмне өзгөрүүлөр, эмне алдыга жылыштар, кандай алга жылуулар болгонун аны биринчиден ошол эле техосмотрдо. Совхоза киргенден баштап, я чейин целый
Процедура какая-то непонятная, вообще ничего не. Чынында анын пайдасы жок, бирок ошол эле баягы техникалык текшерүү өткөргөн кызматкерлер үчүн бул коррупциянын булагы болчу. Аны ал билген, баарыбыз эле билгенбиз, бирок Бабановдо мындай эрк көбүрөөк болуп ошол системаны жойду. Дагы бир нерсе бул дыйкан фермерлерге арзан кредиттерди, насыяларды берүү. Буга чейин андан кийин дагы анчалык арзан 7-9% насыялар болгон жок Кыргызстанда дыйкандар үчүн. Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи жолу 6775 дыйканга тилекке каршы, бунун саны да аз да, себептен эмес, 9 ай эле иштедим. 7% мына кредит алды. 7%дан алды кредит. Эмнеге Бабановдун реформалары көпчүлүк эсинде калып атат да? Мындай азырга чейин карапайым ошол айдоочулар эстейт. Анткени ал ошол реформаларга мындай бийликте отурган адам эмес, бийликтен тышкары мындай. Негизи эле бул кандай десем, Өрүбек Бабановду премьер-министр катары сүрөттөсө, бул мындай эл буну чиновник, элитанын адамы деп ойлогон эмес, мындай кабыл албайт да. Ал мындай элди аралап, эл менен мындай жогору жактан эмес, мындай тең сүйлөгөнгө аракет кылган адам катары мен журналист катары ошону бааладым да. Мен эсимде калган бир окуя болду. Казарманда барсак суу каптап кеттир. Биз дагы оюбузга келсе болмок экен, биз дагы ойлонбой эле барыптырбыз. Эми бир эл менен жолугуп, бир акиматтын ичинде жолугуш өткөрөт экен эле деп туфли чейин барганбыз. Баргандан кийин эле Бабанов машинасынын артынан резина өтүгүн кийип эле анан ылайды кечип басып кетти. Премьерликте иштеген адамдар бул чоң жоопкерчилик да. Түнү менен уктабайсың да. Түндө жаныңда телефон турат да. Телефон чыңгыраганда эле ойлойсуң да, дагы бир жерде эмне болуп кетти депчи. Ошол ойлойм, ошол 8 ай жөнөкөй адамдар менен аябай тыгыз иштеген бир мезгил болду. Мен үчүн бул аябай баалуу мезгил деп ойлойм да. Албетте бул баягы жылкы, баягы Айландыр One деген ат, албетте жөн эле себеп. Өкмөт кетирүүнүн албетте себептери, чындыгы себептери башкача, бул баары түшүнөт. Мисалы, мынакей премьер-министрден кетүү маселеси көтөрүлбөдү. Кетүү маселеси көтөрүлгөндө мага бир топ келди саясатчыларчы. Өрбек Тутович, мындай кадамдарды кылсаңыз, жанагы мисалы барып туруп парламентке недоверие маселесин койсоңуз, парламент сизге эч качан бербейт недоверие депчи. Ошондо сиз 6 айга калып каласыз депчи. Мен айттым, жок, мен андай кадамга барбайм депчи. Себеп дегенде премьер-министр парламент менен бекем тыгыз иштеш керек. А парламентте түшүнүктүү таппасаң, ал жөн эле премьер болуп отура бериштин эч кереги жок да. Ошентип мен заявление жазып кеттим. Эскертип кетким келет. Таяна турган, ишене турган бул биздин элибиз. Эл өзүнүн баасын берет. Ким иштейт, ким иштебейт, аны убакыт көрсөтөт. Биздин бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү өзүнүн жерлеринин ээси. Демек, ошол салыктын баары айыл өкмөттүнүн өзүндө болуш керек да. Коррупция менен күрөшүү башталды. Мына ушул аягынан чыкса, оң болот биздин эл. Жакшы могу дыйкан чарбаларга жардам берип атат, чындыкты айтыш керек. Удобрение берип атат, 5% кредит берип атат. Пенсияларды көбөйттү. Бир эмес 2 жолу көбөйттү. Кыргызстандын келечеги үчүн биригүү. Өлкөдө Республика Ата Журт партиясы жаралды. Мен өзү негизинен Өрүбек Тутовичти мындан бир 20 жылдан мурдадан бери билем да. Биздин саясий бири-бирибизге оппонент болдук.
Өмүрбек Тоолович позицияда болду, мен оппозицияда болдум. Ал бийлик тарабында болуп, бийликке келип, өкмөттүн биринчи орун басары болду, андан кийин өкмөт башчысы болду. Ошол маалдарда мен оппозициялык фракциянын жетекчиси болдум. Биз ошол маалдарда саясий жагынан өтө бири-бирибизге мындай оппонент болдук да, оппонент болдук. Бирок биз негизинен бири-бирибизге душман болбодук да. Саясатта ушундай маселе бар да. Саясатта кээ бир оппоненттер бири-бирине душман болуп кетет да. Биз андай болгон жокпуз. Себеби биздин бир гана максатыбыз болгон да. Өзүбүздүн көз карашыбыз менен, өзүбүздүн кылган иштерибиз менен коомубузга, мамлекетибизге пайдабыз тийсин деген маселе болгон да. Биз экөөбүз мындай өз максатыбызды салыштыра баштадык да. Максатыбызды салыштырсак, бул Кыргызстанды өзгөртүү экен да. Анан ал кишини мен мындай таза киши катары билем да. Мындай принципалдуу, таза киши, күйгөн киши катары билем. Аны экөөбүз салыштыргандан кийин анан кийин ошонун негизинде экөөбүз келишим түздүк да. Кыргызстанды сен өзгөртөйүн деп атсаң, мен өзгөртөйүн деп атсам, кел бири-бирибиз менен талашпай, тартышпай, кел мынакей көз караштуу кагазга жазайык, биригейик, кел бирге өзгөртөйүк. Үзөңгүлөш болуп өзгөртөйүк. Күчкө күчтү кошоюк. Деп сүйлөштүк, туура көрдүк бири-бирибизди. Келишимди түзүп туруп, эң негизгиси системаны өзгөртөбүз деп туруп, бирден бир жазып туруп, экөөбүз кол кармашып туруп, мынакей кетип атабыз да. Ушу жарышта мен ишенем. Элибиздин добушуна сөзсүз биз ээ болобуз. Кудай колдоп, депутат болуп келгенде, ушу эл менен жолугуп атканда, берген убадаларга бекем туруп, ак жолтой депутат болушуңарды каалап кетет элем. Биздин жол бул парасыз жол. Наша дорога – это дорога без коррупции. Мен үчүн бактылуу болуш. Ошо бактыга мындай чоң бакытка жетиш, мен ойлойт элем, Кыргызстанымды өзгөртсөм, бул мен үчүн чоң бакыт да. Чоң бакыт. Мени колдогон жан жолдошум бар. Мени колдогон мынакей тилектеш досторум бар. Партиялаштарым бар. Колуман келсе, Кыргызстаныбызды өзгөртүп койсом, мен ойлойм ошо чоң бакыт болот да. Бактылуу кыргызстандыктар, мен ойлойм, ар бир жарандын укугу тең болсо, президент менен реалдуу тең болсо, сотко барабы, же болбосо тиги чиновникке кайрылабы уруксатка. Президенттин үй бүлөсү менен, президенттин балдары менен, жөнөкөй жарандын балдары тең болсо, мен ойлойм ошо чоң бакыт депчи. Мамлекеттин чоң бакыты, ар бир жарандын чоң бакыты депчи.